Чымырбаев Акылбек Кусейнович 1979-жылы 12-ноябрда Нарын шаарында мугалимдердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 1986-жылы Нарын шаарындагы номер 7 Кыргызстандын 60 жылдыгы атындагы мектепке кирип, 7-класска чейин окуп, андан соң 1996-жылы ушул эле шаардагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектепти артыкчылык аттестаты менен аяктаган. 1996-жылы Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты мугалими адистигине тапшырып, бул университетте 2001-жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрдүн бири катары артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Ал эми 2007-жылы Нарын мамлекеттик университетинин аспирантура бөлүмүн ийгиликтүү аяктаган. Ушул эле университеттин араб тили жана адабияты адистигин 2011-2015 жылдары экинчи жогорку билим катары окуп, дипломго ээ болгон. 2023 жылдан баштап Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых адистиги боюнча кыргыз этнологиясы тармагында магистратурада окуп жатат. Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, бул Чыныгы подкаст кызматыңыздарда мен Наргиза Жумадил кызы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Борбордук Азия университетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн өкүлү Чымырбаев Акылбек Кусейнович болмокчу. Бүгүнкү чыгарылышыбызда поэзия боюнча кеп кылалы. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Алгач эле биздин көрөрмандар менен амандашып кетсеңиз. Саламатчылык, арыбаңыздар. Жана аламдын терең сырлары болгон ушу поэзия дүйнөсүнө күйрөмөн болгон менин мекендештерим, жердештерим. Албетте бул кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Жан дүйнө деп коебуз да. Анан мен ушул жан дүйнө деген сөздү карап отуруп анан жана алам десе деле жарашкыда экен деген ойго келдим да. Эмнеге дегенде дүйнө деген бир кандай бир деңгээлде бир чектелүү болуп атпайбы? Ал эми алам деген бул канчалаган галактикаларды, канчалаган жеке эле күн системасы менен чектелбестен канчалаган аламдын мындай терең бир мейкиндиктерин камтыйт да. Ошол себептен бир жана алам деп да атасак жарашчу да. Анткени ошол негизи эле поэзия бул мен түшүнүгүмдө бул жан дүйнөнүн баягы терең сырларын ачып бере турган өзүнчө бир алам. Ошондой эле ошол эле учурда бул жана космос сыяктуу бир адамдын жашоосунан бир сырткары өзүнчө бир мындай өлүк дүйнө эмес. Бул жерде ошол турмуштун сырларындагы бир көркөм формулаларын бир чагылдыра турган өзүнчө бир илим, искусство, көркөм өнөр катарында караса болот да. Анан ошол себептен ушул жана алам деп атап жүрөм. Ошо ырларымда да ушу жана алам деген аталышты көп колдоном. Анан ушул бир ыр бар эле, эгер уруксат берсеңиздер, ошол жана аламга байланыштуу бир ыр жаздым эле. Жана алам. Жан дүйнөгө жаңы ат койдум жана алам. Учу кыйры билинбеген бара алам. Курсак курсант көңүл болот көлдөлөң. Кудай таалам жаратыптыр сана алам. Жан болгон соң коштоп жашайт ара алам. Жарык чачып нурдан бүткөн таңа алам. Кайдыгерлик каран түнү каптаса, жан бүткөндү жутуп алат маңа алам. Жан дүйнөгө азан айтып ат койдум. Жана алам деп атын таамай бат койдум. Сырдын сырын сыйгыз алган ичине, сансыз санат санжыргасын так койдум. Жан дүйнөнүн жашоосуна кут консун, жакшылыктар жалгыз эмес жуп болсун. Жаратканым жанаттууну жалгасын, жана аламдын жаңысымы кут болсун. Көйнөк эки, көңүл жети шаңа алам. Көккө кетсең түбөлүк кал жана алам. Жана аламга терең карабаган ошол жана аламдын сырларын ар бир адам өзүнүн жүрөгүнөн өткөрүп, турмуштун сырларын түнөтөт эмеспи ошол жан дүйнөгө. Ошол жана аламга кайдыгер карабасак, биздин кечегибиз дагы, бүгүнкүбүз дагы, эртеңки келечегибиз дагы бир мындай максаттуу болот деп ойлойм да. Учурдан пайдаланып сизге ыраазычылык билдиребиз. Жана алам деп поэзияны бир жана аламга теңештирип, сонун чыгарманы окуп бердиңиз. Анан учурдан пайдаланып сизге жана 7 жаш автор республикалык адабий сынагынын жеңүүчүсү аталыптырсыз. Учурдан пайдаланып ошол сыйлыгыңыз менен куттуктайбыз. Ошол тепкичтер кандай өттү? Кантип катышып калдыңыз? Негизи Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик Кыргыз патент уюму деп билебиз да. Ошол уюмдун демилгеси менен көп жылдан бери
мен байкашым ошо 15 жолу ушундай жалпы эле могу чыгармачыл адамдарды колдоо үчүн, өзгөчө жаш авторларды колдоо үчүн ушундай сынак республикалык деңгээлде сынак жыл сайын жарыяланып жүрөт. Ошол сынактан өткөн мейли поэзия жанрында болобу, проза жанрында же драма жанрындагы жаш авторлордун чыгармаларын ошол китеп кылып бастырып чыгарып беришет да. Анан ошону менен эле чектелип калбастан, жөн гана китеп кылып бастырып чыгарбастан ошол социалдык тармактарда, ар кандай коомдук басылмаларда, ошондой эле коомдук жайларда, китепканаларда, жогорку окуу жайларында, мектептерде дагы ошол китептердин бет ачарларын өткөрүп, ошол жаш авторлордун чыгармачылыгын даңазолоо менен алек болушат экен. Анан мен былтыртан баштап катыштым. Анан бирок былтыр сынактан өткөн эмесмин. Анан негизи өзүң жазган чыгармаларга деле мындай сын көз менен карап, мындай бир жогорку бир жоопкерчилик менен караш керек да. Ошонун негизинде анан быйыл баягы өзүмө өзгөчө талаптарды коюп, ар бир ырды баягы электен өткөрүп дегендей терең талдап отуруп анан ошол чыгармаларды тандап жөнөткөн болчумун. Анан быйыл эми насип болуп ошол комиссия мүчөлөрүнө дагы учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Ал кишилер да ушул республикага аттары баягы аттын кашкасындай таанымал болгон белгилүү адамдар, эң негизгиси чыгармачыл адамдар, өзлөрүнүн поэзия, драма, проза жанрындагы чыгармалар менен белгилүү болгон кишилер ошол комиссиянын катары. Ал комиссияга ошол чыгармалар берилгенде чыгарманын автору фамилиясы берилбейт экен. Атайын ушундай бир коддорду коюп, ошонун негизинде анан алар негизинен ошол чыгармачылыкка басым жасап, чыгармачылык өнөр-кананы баягы терең өздөштүргөн адамдар да. Ошонун негизинде анан ошол ырлардын баарын дыкат, кылдаттык менен карап чыгып анан ошо тандап, ошо быйыл да ошол 7 жаш акын деп ошол акындардын чыгармаларын жарыялашты. Ушул ушул жылдын июль-август айларында ошол китеп катары басылмалан чыгат деп ошо жарык көрүү алдында турат. Ошондо кайсы чыгармаңызды тартууладыңыз? Негизинен 250ден кем эмес ырларды жөнөтүш керек экен. Мен бир 500дөн ашык өзүмдүн чыгармаларымды жөнөткөн болчумун. Жалпы бир 1000дин тегерегинде ырларым бар. Ошонун былтыр жарымын жөнөткөн элем. Кийинки жылы баягы акыркы соңку мезгилдерде жазылган ырларды жөнөттүм да. Балким былтыр баягы сынактан өтпөй калган да бир себеби деп өзүм баягы мындай болголоп атам. Анткени баягы студент кезде, мектепте окуп жүргөн кезде жазган ырлар да бар болчу. Эми ал кезде мен ойлойм, биз эми быш элек болчубуз. Чыгармачылык кондицияга жете элек болчубуз. Анан эми азыр деле мен баягы акын деген атка мындай толук татыктуумун деп эсептебейм. Негизи өзү баягы бир чыгармачыл адамдардын да жазылбаган эрежелери бар да. Ошондо негизи эң кеминде эле мисалы 2 китеби жарык көрүш керек экен. Ошол адамды акын деп аташат экен. Ага чейин биз мен өзүмдү калемгер деп эле эсептейм. Ага чейин эми Кудай буйрса мына Төлбашев болуп ушул китебибиз жарык көргөн да. Анан ошол бир нерсе эсте калды, бир урунттуу учур. Ошол Садык Алахан деген агайыбыз ошол комиссиянын мүчөсү экен. Ошол агай соц тармактан ошол комментарийде сүйлөшүп отуруп, анан ошол талкуулап, ошол жерде айтып атпайбы, сен Акылбек Төмөнбай Байзаков сыяктуу мындай чыгармачылыгыңды кечирээк баштап, кечирээк чыккан экенсиң, ырларың кечирээк чыкканда эми эчтеке эмес, сен мындан арда улантсаң болот депчи. Анан Төмөнбай Байзаков агабыз дагы ошол кеч чыккан менен ал кишинин ырлары мына өзгөчө, эми жаш муун көп тааныбай калды да бул кишини. Кыргыз жери деген ыры бар эмеспи? Саламат Садыкова эжекебиз ырдап жүргөн ыр. Ошол ырдын автору да Төмөнбай Байзаков. Анан мен айтып атам, эч болбосо кеч болсун депчи. Балким чыгармачылык буга чейин бышып, анан мен да жоопкерчилик менен карадым. Кээ бир акындардын өмүр баянын окуп отуруп, көбүнчө орус акындарынын ошол кээ бир өмүр баяндарында, мемуарларында окуп калдым эле. Кээ бир акындар болгон экен ушундай том-том жазып ырларды. Анан өзүнө жакпай өрттөп ийген да учурлар болгон экен. Ошол эле биздин Алыкул Осмонов дагы өзүнүн чыгармаларын
баягы көңүлүнө төп келбей, ал кишинин бул мындай ырга болгон өзгөчө талабы болсо керек да. Анан өрттөйбөгөн учурлар болгон экен. Анан ал кишилерге салыштырганда эми биздин чыгармаларыбыз шоуна ишпей калат го. Бирок ошентсе дагы албетте бул чыгармачылык өзгөчө бир аруу дүйнө, өзгөчө бир кылдат мамилени, бир назик мамилени талап кыла турган өзүнчө бир алам. Ошол себептен мындай ырды да сөздү да бага билиш керек да. Ошон үчүн буга чейин мен анча-мынча соц тармактарга жарыяланып жүргөнү болбосо, газеталарга чыкканы болбосо, ошол мындай жогорку деңгээлде мындай жоопкерчилик менен карап жүрдүк. Бирок ошону менен эле катып эле баягы чоң эненин эски сандыгындагы буюмдай болуп кала бербеш керек экен. Ал адам ошол акын качан өсөт дегенде, ошону элдин назарына тартууласа, анан элден анча-мынча сын пикирлерди укса, анан башка дагы поэзия өнөрүндөгү баягы чеберлердин, улуу акындардын да чыгармалары менен байма-бай таанышып, анан ошону менен чыгармачылык өркүндөп жүрүп отурат да. Эч ким эле энеден төрөлгөндө эле укмуш акын болуп төрөлбөсө керек. Ал турмуштун баягы тегирменинде, баягы жашоонун ар кандай сыноолорунда калчанып отуруп, анан бул ыр да ошондой бышат экен да. Бирок акын үчүн ар бир жазылган ыр баягы ата-эне өзгөчө эне балдардын баарын бирдей көрөт го, ошол сыяктуу ар бир ыр өзүңүн көзүңө жакшы көрүнөт. Ошонсо дагы бир кандай бир талап коесуң. Дүйнөлүк поэзиядан көбүнчө Руми, Сади, Ширазилердин, Рудакилердин чыгармаларын көп окуп турам. Өзгөчө Руминики ошол мындай жогорку деңгээлде таасир калтырып, баягы мындай жүрөк бир арфа сыяктуу го, ар бир жүрөктүн кылдарын терметет да. Анткени өтө терең ойлор айтылган. Бул акындын ырларынын өлбөс өчпөс болушу, ошол түбөлүктүү темаларды козгогону жана ошондой эле ошол ырлар кайсы заманда болбосун бир актуалдуу ойдон, бир алгылыктуу тема ойдон кала берет экен да. Ошол ырдын өзгөчөлүгү ошол экен. Мына бүгүнкү күндө ошол эле Руминин чыгармаларын мисалы дүйнөлүк бестселлер катары азыр англис тилинде, дүйнөнүн ар кайсы тилдерине которулуп, ошол кайра басылмадан чыгып, ошол ырлар мындай өлбөс өчпөс темаларды кеп кылып жашап келатат да, мындай классикалык ырлар деп койсок болот. Бирок ошол эле учурда биздин өзүбүздүн баягы өзүбүздүн да акындарыбызды баалашыбыз керек. Мисалы биздин өзгөчө Алыкул Осмоновдун чыгармалары мактоого татыктуу. Анан советтик поэзиядагы буга чейин макталып, жакталып жүргөн көп акындардын чыгармалары ошол жана партиянын демөөрчүлүгү менен, партиянын күчү менен, партиянын колдоосу астында болуп жүргөндө байкаган болот. Анткени улуу акын деп эсептеп жүргөн эми ошол баягы Советтер Союзунун контекстинде ошол акындардын көбүнүн ырлары мындай чийик экенин көрдүк да. Бул мен өзүм баягы филология багытында да билим алгандыктан, ошо биздин да мугалим эжагайларыбыз, илимдин докторлору, кандидаттары ошол ар бир ырды талдаганга үйрөттү эле. Критикалык көз караш. Анан сынчыл көз караш менен сөз караганда ошол көп эле чийик ырлар болот экен да. Анан ошон үчүн мен дагы ошол республикалык деңгээлде сынак ырларды жөнөтүп атканда бир нерсени байкадым. Мен биринчи өзүм ырларымга караганда мындай кемчиликтер көрүндү да мага. Бир мындай монотондуулук байкалды. Монотондуу болгондо болбойт экен. Анан ар кандай рифмалар менен, ар кандай ритмде, ар кандай уйкаштык менен, ар кандай ыргак менен жазыш керек экен. Мисалы агыр жазсам деп жүрөм, мисалы жакындачы, ошого бир аракеттерди көрөм. Кыйын экен эми андай ыр жазыш. Мисалы биздин кыргыз поэзиясында Сагын Акматбекова эжекебиздин ырлары мындай өзгөчө агырлары өтө таамай, таасын. Анан бир алдан эдей бир өзгөчө ырлар жазган да. Анан ошо ар кандай мындай поэзиянын дагы бийиктиктеринде, ар кандай деңгээлде, ар кандай стилде, ар кандай бир ыкмаларды колдонуп жазыш керек экен. Анткени азыр бүгүнкү күндөгү көрөрман, бүгүнкү күндөгү окурман деги эле бүгүнкү күндө сенин сөзүңдү тыңшап турган адам мындай ар түрдүүлүктү жакшы көрөт. Негизи эле азыр аалам бир ар түрдүүлүктүн тенденциясында жашап атпайбы?
биз монотондуулуктан тез эле тажап кетебиз. Бир түрдүү тамактан да тез тажап кеткен сыяктуу. Бул дагы эми адамдардын жан дүйнөсүнө, жан аламына тартууланып аткан өзүнчө бир чыгармачылыктын бир көркөм порциялар да. Ошону бир окурман тажабагандай таризде бериш керек экен да. Ошентип бере билиш эми айтканга оңой болгон менен жасай келгенде, жаза келгенде кыйын да. Бирок поэзиядагы бир жакшы нерсе бар. Бул мунун баардыгы жараткандан келген өзгөчө эргүүлөр, анан илхам деп коебуз. Ошо илхам менен келген нерселер болот. Отуруп алып эле көркөм сөздөрдүн баарын эле баягы кышты кынагандай эле кынап бир ыр жазып сала албайсың. Кээде буйртма ырлар да болот. Бирок ошол кээде мен буйртма ырларды жазып туруп, анан эргүү менен чыккан ырларды салыштырганда асман менен жердей айырманы байкайм да. Анткени баары бир жасалма сезилет берки ырлар. Анан башка акындардын чыгармаларын окуганда дагы бир нерсе болот, мындай тууроо деген нерсе болот. Алгачкы ыр жазып жүргөндө туурайсың, ар кайсы акындарды туурап жазасың. Анан эми казды туурап карганын буту сыныптыр дегендей, дайым эле улуу акындарды туурай бергенде сенин ырларың жакшы чыга бербейт да. Анан бирок ошондой баскычтардан да өтөт экен эми чыгармачыл адамчы. Анан бирок бул процесс, бул чыгармачылык процесс албетте адамдын өмүрүнүн аягына чейин жүрө турган, бүтпөй турган процесс. Бир республикалык сынакка бир ыр жыйнагым өтүп кетип эле эртең ыр китеби болуп басылып чыкканда эле өзүбүздү кыйын сезип калбашыбыз керек. Анткени бул дагы изденүүнүн үстүндөбүз. Өзгөчө да бир маанилүү нерсе, ошол ыр жазган белгилүү акындарыбыз айтат, алар менен маектешкенде, баарлашканда да ушул нерсени айтты. Өзүңдүн стилиң болуш керек дейт да. Ошол стилди табыш бул да кыйын нерсе экен да. Анан сенин өзүңдүн стилиң бар деген сөздөрдү укканда дагы албетте бир чети сыймыктанып, бир чети ошол демөөрдө болот экен. Анан кээде турмуштан көрүп жүрөбүз, мындай жаңы ыр жазып баштаган өзгөчө мектеп окуучулары, анан студент жаш баягы калемгерлер студент кезде жазып башташат да. Ошондо анан бирөөгө окутат, анча-мынча ырды баалап жүргөн, анча-мынча ыр китеби чыгып жүргөн, же болбосо ыр китеби чыкпаса деле кээ бир адамдарга ошону баалатайын деген максатта берсе, көп учурларда ошол биздин коомчулукта ошондой экен, шагын сындырып коет экен. Ушул кантип ыр болсун, уйкаштыктарыңа окшошпойт экен, ыргак жок турбайбы? Бул эмне деген теманы жазгансың? Бул болбойт деген бир сөздөр менен баягы демин суутуп, көңүлүн түшүрүп коет экенбиз да. Анан ошон үчүн кимдир бирөө ыр жазып жүрсө, керек болсо ага мактоо сөздөрдү айтып, ошол эми айрыкча азыр биздин коом ушундай болуп калбадыбы? Канчалык кооз, канчалык көркөм, канчалык улуу шедеврди алдына алып келип койсоң да эле, баары кемчилигин карап тура берет да. Баягы бир окуядагыдай болуп, мугалим класска келип, окуучуларына айтат экен, колуна ак баракты кармап алып турду, анан айтат экен, могул менин колумда эмне турат десе, ак барактын ортосунда бир кара чекит бар экен. Эмнени көрүп атасың? Кара чекит көрүп атабыз, чекитти көрүп атабыз, чоң чекитти көрүп атабыз, кичинекей чекитти көрүп атабыз деп. Анан акырында мугалим айтат имиш, аттең силер баракты көргөн жоксуңарбы депчи. Анан ансыңарындай азыркы замандагы окурмандардын сүймөнчүлүгүнө жетиш, алардын купулуна толуш, алардын сын пикирине мындай арзый турган деги эле бир нерсени жазыш же ырды жазыш же бир ишти жасаш кыйын болуп калды да. Анткени баардыгы сын көз менен карашат. Мурдагы муундагы бизден улуу муундун бир артыкчылыгы, бир жакшы касиети ушул болсо керек, алар жакшы нерсени көбүрөөк көрө билген экен да. Биринчи жакшы нерселерди айтып, мен да Таят атайын колунда өскөм. Ал кишилер ошол биринчи мактайт экен, мактоо сөздөрдү айтат эле. Бир мындай болор болбос бир иш жасасаң деле жакшы жагын айтып, баса белгилеп, кызыл сызык менен сызып дегендей. Анан аягында анан бир-эки кемчиликти акырын айтып койчу. Эмкиде ушуну кайталаба, же мындан башкачараак кылсаң да мындан да жакшыраак болот деп адамдын көңүлүн көтөрүп коет эле. Анан адам ошондо канат байлап калат экен да. Анан дароо эле бир аракет кылып тамтуң басып келаткан балага деле сүйнөсүң да. Анткени анын тамтуң басып кас-кас туруп кадам шилтегени бул чоң нерсе да. Анан биз көбүнчө ошол баягы канатын кесип, канат куйруктарын кесип коюп атат окшойбуз да. Өзүңүз дагы жогоруда айтып өткөндөй, чыгармачылык эргүү деген болот деп атасыз. Жөн эле адам туруп эле
ыр чыгара бербейт деп жанан жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт деп атат. Анан сиз болсо өзүңүздү акын катары эмес, калемгер катары санап атасыз. Негизи эле сизге чыгармачылык эргүү кайсы убакта келет? Негизи жакшы суроо бердиңиз. Бул негизи акын деген сөздүн чечмеленишин карап көрсөк, биз көбүнчө азыр биздин коомдо ушундай бир көрүнүш пайда болду да, кайсы бир сөздү келип чыгышын, ошонун төркүнүн же болбосо этимологиясын чечмелөөдө бул грек сөз экен, анан араб сөз экен, анан фарси сөз экен деп ушул башка жактан издейбиз да. А көбүнчө кыргыздын көбүнчө төл сөздөрү өзүбүздүн эле менталитетибиздин алкагында, өзүбүздүн эле каада салтыбызга, биздин кыргыз элинин мындай руханий дүйнөсүнө жакын чөйрөдө чечмелесе болот да. Мисалы ошол эле акын деген сөздү бул кыргыздын бул сөздүн оңгусун карап турсак, ак деген сөз бар. Ак деген сөз аккан сууну, бир суунун агышы, кандай бир суюк нерсенин агышын түшүнөт. Көбүнчө сууга салыштырабыз. Аккан суу деп, жеңи жоктун аккан суу сыяктуу ушундай бир оңгусун ушундай чечмелесе болот. Анан экинчи бир чечмелениши бул өзүнүн аты айтып тургандай, ак деген сөз кыргыздар акыйкатты ошол ак деп айтат. Мисалы өңгө жалган өлүм ак дейт эмеспи? Демек, башка нерселер жалган, убактылуу, бул дүйнөдө утурумдук нерселер, бир гана ошол өлүм бул акыйкат деген сыяктуу. Бул жерде ошо акыйкат деген сөздү негизи ошол ата-бабаларыбыз ак деп сүйлөгөн экен да. Анан ошон үчүн мындайча айтканда бул акын ошол акыйкатты сүйлөгөн адам. Анан сүйлөгөндө да өзүнүн чыгармачылыгы менен ошол аккан суудай, жана күрпүлдөп шарпылдап аккан биздин нарындай сыяктуу ошондой бир мындай токтоно албаган, жаба бербеген, өзгөчө бир мындай буркан шаркан түшкөн эргүү менен сүрөттөп, баяндап, ошол жана аламдын сырларын жеткире турган адамды ошол акын деп атайбыз да. Ошон үчүн бул акынды бир статус катары же болбосо бир мындай бир бийик бир даража катары көргөндө, даража дегенде мындай кызматтык даража сыяктуу эмес, мындай чыгармачылыктын өтө бир жогорку деңгээли туу чокусу катары көргөндүктөн бул сөзгө мындай кичине этият мамиле кылып атабыз. Негизи ошол ыр жазгандардын баарын эле негизи эми кыргыздар акын деп атай беришет. Анан албетте эргүү эми ар кандай келет. Бирок мен бир нерсени байкадым, эгер кайсы бир мындай ыр жыйнактарын, поэтикалык китептерди барактап отурганда, мага бир кээ бир сөздөр жагып калат. Ошол сөз мындай көңүлүңө түнөп калганда, анан ошол сөздүн айланасынан бир тема келип чыгат, ошол теманын негизинде ыр жаралып калат. Кээде огондуу ырларды угуп отуруп жазган учурлар болот. Же болбосо кээде бир жакшы бир ырдын огону болот да, ошол огонго салып деле ыр жазып койгон учурлар көп да. Бир 20дан ашык ошондой ырлар бар да, мен жазган ырлардын арасында. Бир огон жагып калган, көбүнчө эски ырлар. Биз эми баягы улуу муундун тарбиясын алып калган себептен баягы эски ырларды, эски мотивдеги ырларды көбүрөөк жактырабыз да. Анан азыркы эми ырларга деле эми тигиндей мындай деп деле сын пикир айткым келбейт, бирок көбүнчө баягы кулактын ырлары болот, алар убактылуу. Анан бирок жүрөктүн да ырлары болот да. Анан ошондой огондуу ырларды угуп отуруп дагы кээде ыр жаралган учурлар болот. Кээде бир турмуштук кырдаал ошол ыр жаратууга себепкер болот. Кээде туруп бул эми эргүү деген бул кайып нерсе да. Туруп күндүз келет, түн ичинде келет, түн ортосунда келиши мүмкүн. Кээде ушундай бир саптар келет, анан кечке чабалактап, түйшөлүп, оонап жата бересиң, уйкуң келбей. Баягы ырды аягына чыкканга чейинчи. Анан бир ырды жазып, бир 4 куплетти жазып бүткөндөн кийин ошону акбаракка түшүрүп, же болбосо эми азыр телефонго түшүрүп, ошондон кийин анан мындай жаның жай алып, ошондон кийин анан уйкуга кеткен учурлар болот эми. Айтып болбойт да мындай. Кээде ошол жанагындай буйртма берген учурлар да болот. Кайсы бир даталуу күндөргө карата, майрам күндөргө карата. Советтер Союзунун учурунда трибун акындары деген болгон. Бул трибун акындар ошол замандын бир алгылыктуу темаларын, ошо көйгөйлөрүн, же бир кандай бир урунттуу окуялар боло турган болсо, ошол окуяларды баяндап, ар дайым мындай ошол кайсы гана тема болбосун ошол ыр чыгара берген да.
ошол Жомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Жусуп Турсбеков сыяктуу ошол чыгармачыл инсандар, ошондой трибун чыгармачыл адамдар болгон. Бирок ар бир темага эле андай эргүү туура келе бербейт. Кээде болот ошондой майрамдарга арнап жазган, же болбосо кыргыздын тарыхындагы бир эсте каларлык бир чоң окуялар бар да. Ошолорду сүрөттөп жазганда учурлар болот да, бирок эргүү бул кайып нерсе да. Качан келет, кантип келет, кандай шартта келет, кандай ыргакта, кандай толкунда келет, аны айтып болбойт. Сиз жогоруда дагы кыргыз адабиятынан дагы, дүйнөлүк адабияттан дагы өзүңүздүн көйдөнүңүзгө жаккан акындарды айтып өттүңүз. Анан ошол учурда мына кыргыз поэзиясы сөз өнөрүнө аябай маани берип, керек болсо төкмө акын деп, жазма акын деп өздөрү да бөлүштүрүп алат эмеспи? Демократ акын, заманчы акындар деп, өзүңүз айткандай трибун акындар деп, азыркы учурда эгемендүүлүк алган жылдан кийин абал кандай деп элестетесиз? Акындарга кандай баа бере элексиз? Мурда эми чын-чынына келгенде чыгармачыл адамдарды мындай көтөрмөлөгөн, чын эле аларга мындай демөөр берип, дем берип шык бере турган атайын бир уюмдар болгон. Ошол эле мисалы өткөндүн мурасы, эми баягы өткөн доор десем, мындай советтик доорду мындай бүтүндөй каралап же көөлөгүм келбейт. Биз деле ошол заманда окуп, билим алып, пионерлик керек болсо комсомолдукка чейин жеткен учурлар болду да. Ар бир замандын өзүнүн баягы жакшы жактары, оң жактары, терс жактары, дурус жактары, буруш жактары болот экен да. Бирок ошол чыгармачыл адамдарга мындай көбүрөөк шарттар түзүлгөн да. Ошол эле жанагы жазуучулардын уюмдарын болушу, азыр бүгүнкү күндө деле кандай бир деңгээлде алар да өзлөрүнүн вазифасын аткарып атат. Бирок канчалык деңгээлде аткарып атат, ал башка маселе. Анан бүгүнкү күндө болсо эми азыр бир чети жеңил болуп калды. Мисалы социалдык тармактарга жарыяласаң болот, бат эле жылдыз болуп кетсең болот. Анан көбүнчө мен ушул ырларды социалдык тармактарга жарыялаганда комментарийден кичине анча-мынча сын пикирлерди күтөм да. Бирок дайым эле мындай бир беткей эле мактаган. Анан биз негизи эле кыргыз эли мындай мактоо сөздөргө, жылуу сөздөргө мындай кичине сараңыраак келет экенбиз да. Көбүнчө биздин ыраазычылыгыбыз өзгөчө биздин теңир тоолуктар ыраазычылыгыбызды айта турган рахматыбызды бүт ичибизге түнөтөбүз да. Мындай сыртыбызга көп чыгарбайбыз. Мисалы азыр мен башынан бери эле чет өлкөлүк уюмдарда иштеп келатам да. Чет өлкөлүк адамдар, көбүнчө Европадан келген адамдар. Мисалы бир кичинекей кылган көмөгүңдү, кылган жакшы ишиңди, эми ал өзүңдүн милдетиң эле, күнүмдүк аткарып жүргөн эле милдетиң. Ошол милдетиңди аткарып койсоң, ушунча ыраазы болот. Ошол учурда да рахматын айтат. Мындай чыгып дагы рахматын айтат. Эртеси жолукканда да ошол рахматын айтат. Андан сырткары электрондук почтага өзүнчө ыраазычылыгын айтат. Телефондон өзүнчө ыраазычылыгын айтат. Телефон чалып өзүнчө айтат, телефонго жазып өзүнчө айтат да. Бир эле кичинекей иш үчүн бир 5-6 жолу өзүнүн ыраазычылыгын билдирет. А биздин элдин мындай этно психологиябыз ушундай экен. Биздин ошо менталитетибиз, ошол биз ошол баардыгын ошол жан дүйнөнүн түбүнө катып коет экенбиз. Анан биз качан айтабыз? Ошол адамдын көзү өтүп кеткенден кийин айтабыз да жакшы сөздөрдү. Анан ал адам укпайт, пайдасы жок да. Анан баягы белгилүү адамдардын айткан сөздөрү бар эмеспи? Эми ушу кыргызга белгилүү болуш үчүн, сенин эмгектериң даңазаланыш үчүн сөзсүз эле өлүш керекпи дегендейчи. Салижан Жигитовдун сөзү болсо керек эле. Анысыңарындай бир окурманым бар да, Facebook'та ошол чыгармаларым жарыяланган сайын ырды баалайт. Мен ал адамды мындай турмушта иш боюнча көп эле жолугуп калабыз. Анан аты жөнүн айтпай эле коеюн. Анан бир 2-3 эле сөз жазат да. Сон жазылыптыр, жакшы экен, керемет экен. Болду, ушулай кайталабай эле баягы эми чын дилинен жазып атса керек, ыраазычылык катарчы. Анан бирок ошо сөздөр менен катар албетте жакшы сөз жан эргитет дейт. Рахмат, ага да ыраазычылык билдиребиз. Бирок ошону менен бирге бир аз сын пикирди күтөт элем да. Кээ бир адамдар жолугуп айтып калат. Момдай болуп атат, мындай мотивде жазыптырсың, тигиндей мотивде жазыптырсың. Анан дагы ырды жарыялаганда мындай суроолорду беришет да.
кээ бирөө телефон чалганга чейин барат. Эмне болду, маанайың жакшы элеби, бүгүнкү жазгандарың кичине мындай кайгылуу экен го, жакшы элеби, үй бүлө жакшыбы, бала чака жакшыбы, эмне проблема болуп атат дегенге чейин барат да. Негизи акын жеке өзүнүн эле көйгөйлөрүн жаза бербейт да. Бул коомдогу көйгөйлөрдү, адамзаттын бийиктигине да чыгып жазганга аракет кылат. Могул ошол жанагы сиз өзүңүз мисал кылган Эдуард Межалайтистин жана эгерде жер үстүнөн жараңкка кетсе аны акындын жүрөгү аркылуу өттү деп билдегендей, ар бир окуяга керек болсо мындай кайдыгер калбастан ошол чыгармачыл адам өзүнүн мамилесин да билдирет. Ошону менен бирге жалпы элдин атынан дагы ошол бир теманы ачып бергенге аракет кылат да. Анан эгер ошол ырда баяндалган көйгөйдүн баары анда бир адамда боло турган болсо, анда ал адамга кыямат келген болот да. Анда анын баарын бир адам көтөрүш мүмкүн эмес. Болгону ошол тематиканы мында ачып бергенге аракет кылат экенсиң да. Анан эми бул кызыктуу дагы, ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү, ошол эле учурда ары табышмактуу бир өзүнчө аалам экен. Бул поэзия дүйнөсүнө адам тарбияланат экен, тарбиялык маанидеги сөздөрдү айтканга аракет кылат экенсиң. Бирок эми терең сырлар бар да бул жерде. Өзүңүз кайсы тематикага көбүрөөк көңүл буруп, ошону чалдырып берейин деп аракет кыласыз? Өткөндө ошол республикалык сынакка ырларды тандап атканда, баягы көп ыр жазсаң эле кыйратып атам деп ойлойт экенсиң да, бирок ошону бир электен өткөргөнү келгенде, ошону бир мындай тыкыр талдай келгенде кыйын экен да. Ошол баардык эле ырларың көзүңө жакшы көрүнө берет, бирок ошонун арасынан сын көз менен карап тандап отуруп, анан ырларымды карасам эле баары эле жан дүйнө, адамзат, жакшылык, ушундай баягы түбөлүктүү категориялар бар эмеспи? Эстетикалык категориялар. Ошол мындай турмуштук философиялык ырларга көбүрөөк жакын экенмин да. Анан бирок кийин ушундай бир өзүмө талап коюп калдым. Ар кандай тематикада жазыш керек экен, ар кандай стилде жазыш керек экен, ар кандай мотивде жазыш керек экен, бири-бирине окшобогон ырларды жазыш керек экен да. Анан болбосо мисалы эртеңки күнү дагы өзүңдүн бир китебиңди чыгара турган болсо, аны баягы көбүнчө ыр жыйнактарда тематикаларга бөлөт эмеспи? Бөлө келгенде ар бир бөлүмдөргө, баптарга бөлө келгенде анда мындай монотондуу, мындай бир түрдүү, бир өңчө эле ырлар болуп калчудай экен да. Анан көбүнчө ар түрдүү тематикада жазганга аракет кылам. Баардык эле тематикада бар болуш керек көбүнчө жазган ырларым. Анан баягы орунсуз кайталоодон дагы качканга аракет кылам да. Анткени акындын бир бөтөнчөлүгү ушул. Бир эле ойду кайра кайталабаш керек. Же болбосо ошол ойду кайталаганда башка бир көркөм сөз каражаттар менен бергенге, башка бир мотивде бергенге, башка бир стилде бергенге аракет кылыш керек да. Анткени баардык эле ырлардын баары коёндой окшош болуп турса, ал ырлардын деле мындай касиети болбойт да. Анан эң негизги угумдуу, жугумдуу болуш керек. Чындап келгенде баягы жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендей, эгерде чын жүрөктөн чыккан ыр болсо, эргүү менен келген ыр болсо, албетте ал көп адамга жагат экен да. Кээде жөн эле бир сөз кубалап жазганда деле учурлар болот, андай ырларым деле бар. Жөн эле сөз кубалап, бир көркөм сөздөрдү жанагындай кышкынаган сыяктуу эле, кооз таштарды алып келип бир жерге топтогон сыяктуу, ошондой бир сөз кубалаганда учурлар болот да. Бирок эми акын эми аркылуу өңүттө өзүн сынап көрөт экен да. Эми биз сизден сураналы, өзүңүзгө жаккан, жакшы, жагымдуу ырларыңыздан айтып берип койсоңуз. Жүрөктөштөр деген ыр бар эле. Эт жүрөктүн бар экенин унутуп, эс мас болуп, сезим таабын суутуп, эртели-кеч тириликтеп жан сабап, эн телеңдеп жашамак бар тырышып, эске түшүп, бүтпөй жүргөн чалабыз, элдир-селдир кубангансып калабыз, эртеңкиден кечеги күн артыктай, эмнегедир жанды азапка салабыз. Көөдөндөгү тырыктарды эселеп, келерки күн сүйүнчү алып келелек, өткөн күндөр өрүк кылып көңүлдү, бүгүнкүсү али түшүм берелек. Жүрөк оордун жүрсөң жакшы биле албай, тирүүлүктүн күнү тийсе күлө албай, жүргөнүң оң көкүрөктү дарлап,
жан дүйнөгө арам ойлор кире албай, жүлүн өрдөйт жылуу сөздүн шыпаасы, жүрөктөштөр жүрөктөрдү тыңшачы. Сонун негизи жана поэзияны айрыкча эстрада ырчыларынын ырларынан гана угуп же болбосо поэзия кечесинен гана угуп калсак, негизи кантип ошо поэзияны, ырды кантип даңазалайбыз да? Негизи биздин ырчыларыбыз, оончуларыбыз өзүн сыйлаган, өзүнүн чыгармачылыгына да ат үстүнөн мамиле кылбаган чыгармачыл адамдар чындыгында ошол акындардын ырларын издейт экен. Анан эми бул музыка, бул өзүнчө бир искусство да. Кээде ошол акындын жазган ырлары оонго дагы шайкеш келбей, төп келбей калган сөздөр, учурлар болот экен дагы. Ошол учурларда сөздөрдү өзгөрткөнгө туура келет. Кээ бир учурда автордун ыраазылыгын албай туруп деле өзгөртүп койгон учурлар болот экен. Мен бир 2-3 ырыма дагы оон чыгарышкан. Бирок чындыгында ал оондор мага жаккан жок да. Эмнеге дегенде, мындай ыр катары, оон катары, баягы музыканын бир чыгармасы катарында маселе жок. Бирок жанагындай анча-мынча сөздөрдү өзгөрткөндө, ал ырдын мындай маани маңызы ырга эле эмес, бүтүндөй маани маңызы өзгөрүп кетет экен да. Мен ага ыраазы болгон жокмун чындыгындачы. Эмнеге дегенде, эми алар белгилүү эле оончу байкелер, аттарын айтыштын деле кажети жок, бирок булар өзлөрүнүн стилине салып өзгөртөт экен да. Анан ошол мурдагы доордо жакшы болчу да, ошол композитор же оончу болобу, акын ошол биргелешип иш алып барат эле, биргелешип иштейт эле. Анан азыркы бир музыка чыгармаларын көрүп, баягы көпчүлүк учурда баягы ичиңе кичине түтөп каласың да. Ошол жакшы акындардын сонун ырлары бар. Ошолорго бир оон чыгарса жакшы болот эле, көбүрөөк жашайт эле деп. Анан бирок анын деле өзүнүн бир себептери болсо керек. Анткени мисалы мен көбүнчө баягы кар кишилердин колунда тарбия алгандыктан мен көбүнчө эски сөздөргө басым жасайм да. Көп адамдар ошол сөздөрдүн маанисин түшүнбөй сурай берет да. Бул кандай мааниде, тигили кандай мааниде жазылган деп. Анан бул жөнөкөй сөздөр менен улуу теманы ача билиш ар бир эле акындын колунан келе бербейт да. Мисалы, Алкул Осмонов ошондой акын болгон. Анткени бул кишинин бир эле сабы, ал бүтүндөй ырларын жөн эле коелу. Мисалы, сен ооруба, мен ооруйн ата журт деген ыр сабы. Буга чейин дагы эч бир акын мындай ыр жазбаса керек. Эми мындан ары дагы жазаар күмөн да. Анткени бир сөз менен бүтүндөй бир теманы эле эмес, бүтүндөй бир доордун үнүн бере билиш ар бир эле акынга насип болбойт болуш керек. Ал да Кудай Таала бир мындай шуага катары кээ бир адамдарга, бир сейрек таланттарга бере турган бир өзүнчө бир касиет окшойт да. Анан ошо жөнөкөй сөз менен албетте мындай чоң темаларды ачыш кыйын экен да. Анан жанагындай сөздөрдө эме азыр эми китеп окубаган муң пайда болду. Ошол себептен сөздүн маанисин билбегенден кийин ал бир музыкалык чыгармага айланган күндө деле көп түшүнө албайт да. Ошол да бир фактор болсо керек деп ойлойм да. Анан эми бир адамды жөн эле сындай бербей, ошол адамдын ордуна да өзүңдү кое билишиң керек да. Балким анын да өзүнүн бир жүйөлүү себептери бар чыгар да. Бирок кандай болгон күндө дагы сөздү бага билген, сөздүн касиеттерин түшүнө билген, жана эң негизгиси ошол сөздүн чебери менен, сөздүн чебери болуп эсептелген акын менен, анан албетте музыкалык даремети бар, музыкалык билими бар адамдын чогуу иштешкен жакшы. Ошондой өлбөс өчпөс шедеврлар, ошондой чыгармалар жаралат да. Сизде калемгер деп айтып атпайсызбы? Негизи эле сиз да башка тилдерде өзүңүз котормочу катары дагы жазып жүрөсүз. Негизи эле башка тилдерде ырларыңызды которгон учурлар болду эле? Аракетти болду. Эми көбүнчө мындай илим багытында 96-жылдан бери ошол окуу китептерин орус тилинен кыргыз тилине которуу иштеринде, ошондой эле айрым бир эски түрк тили деп коет го, осман тилин, османлы деп коет. Ошол эски осман түрк тилинде китептерди кыргызча которгон учурлар болгон. Анан эми баягы түрк элдеринин баягы тили да, дили дагы бир калктар да. Анан ошондой учурлар болгон, бирок мындай көркөм чыгармаларды которгонго чындыгында аракет кылып көрө элекмин.
балким ушул сиздин сурооңузда балким өзүнчө бир түрткү болуп калышы мүмкүн. Бирок ошондой ниет бар да негизичи. Анан бирок өзүмдү азырынча даяр эмесмин деп ойлойм да. Анткени башка бир тилге которуш үчүн ошол тилдин дагы өзүңдүн тилиңдей эң эле деген бер жагы ошол өзүңдүн тилиңдей эне тилиңдей билбесең дагы ошонун бир жарым жартылай билиш керек да ошол тилдичи. Ошол тилде ойлоно билиш керек. Ошон үчүн Кусейин Карасаев атабыз айтканда котормо деген ушундай нерсе, жана эртең мененки таңкы шүдүрүм бар, шүдүрүмдүн тамчысында эмне деген миллиондогон түстөрдүн гаммасы чагылып турат да. Ошол шүдүрүмдүн тамчысын бир жалбырактан экинчи жалбыракка бир дагы түстү жанагы ыраңды козгобой туруп, кандай көрүнүштө болсо ошондой таризде экинчи жалбыракка которо билсең, ошол чыныгы котормо болот дейт да. Бул деген сөз мүмкүн эмес деген сөз да. А чындыгын айтканда, бул котормо аркылуу экинчи бир адам башка бир чыгарма жаратат экен да. Негизи котормочу катары белгилүү болуп атпайбы? Бирок ал өзүнчө бир чыгарма жаратат экен, чын-чынына келгенде. Мейли сөзмө-сөз болсун, орустарда подстрочный перевод деп коет, сапма-сап которгон күндө дагы өзүнчө бир чыгарма жаратканга тете болот. Мисалы ошол эле биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларды чындыгында эми түп нускасы орус тилинде жазылган да. Дээрлик бардык чыгармалары орус тилинде жазылган. Анан аны баягы Ашым Жакыпбек, ошондой эле Аман Саспаев беле, ошол эки Аман Токтогулов, ошол жазуучу агайларыбыз ошо кыргыз тилине которгон. Булар бирок ойлойм, булар өзүнчө бир чыгарма жарата билген депчи. Сөзмө-сөз эмес. Анткени билбейм, сөзмө-сөз мүмкүн эмес болсо керек. Кандай болгон күндө дагы баягы өзүңдүн тилиңдин өзгөчөлүктөрүн бергенге туура келет. Мисалы ошол биздин университетте Жамиля повестин окушат да, биздин студенттер, атайын окуу программасында бар. Анан мен салыштырып көрдүм да, салыштырып көрсөм, кыргыз тилиндеги чыгарманы карай турган болсо, өзүнүн түп нускасын карай турган болсо, көлөмдүү да бир роман сыяктуу. Анан орусчага которушкан экен, ал аябай эле жука китеп болуптур, бирок повесть сыяктуу. Анан ал эми англис тилиндеги версиясын карай турган болсо, бир жупкадай эле бир китеп болуп калыптыр. Эми бул англис тили ушундай мобилдүү тил да. Анан эмнеге мынчалык жукарып кетиши мүмкүн эмес эле деп мен кайра шек күмөн болуп, анан ошол биздин англис тилди сабагынан берген доктор Роза эжебизден сурасам, ал эжеке айтып атат, биздин кыргыздын менталитетине европалыктар түшүнө бербеген, биздин кыргыздын менталитетиндеги каада салтында кээ бир урунттуу учурлар бар дейт. Аны кандай которгон күндө дагы түшүнүшү мүмкүн эмес дейт да. Ошол жерлерин да кыскартууда болгон экен да. Демек аны которуп койгон күндө да эми анын толук эки варианты бар. Толук варианты деле бар, кыскартылган варианты деле бар. Бирок көбүнчө кыскартылган варианты менен жүрөт, азыр англис тилинде котормосо. Баары бир ал биздин мындайча айтканда биздин жан дүйнөбүздү алар бизчелик түшүнө албайт дейт да. Биз деле ошол сыяктуу, ошол эле Америка адабиятындагы, Европа адабиятындагы кээ бир чыгармалардагы кээ бир мындай кылдат бир көрүнүштөр болушу мүмкүн. Ошону бир мындай түшүнбөшүбүз мүмкүн. Анткени ар бир элдин өзүнө таандык менталитети, өзүнө таандык маданияты бар, өзүнө таандык бир жашоо образы, өзүнүн табияты башка болот экен, алардын дагы жан дүйнөсү башкача болот экен. Ошол себептен бул котормо дагы өтө чоң жоопкерчиликти талап кылат деп ойлойм да. Бизге бөлүнгөн дагы убакыт соңуна келип калды. Ошондуктан сизге эркин микрофон узатсак. Азыр биздин коомдо, биздин заманда ушундай стандарттуу эмес, анан эркин форматтагы, шамалдай эркин, желдей эркин сызган бир мындай эркиндикти көксөп калдык да. Кайсы гана тармакта болбосун, кайсы гана жерде болбосун, жашоонун кайсы чөйрөсүн карабагын, ошол бир өзгөчө бир эркиндикке умтулабыз. Мындай бирөө бизди чектебесе дейбиз, кандайдыр бир цензурага баш ийгибиз келбейт. Анан жанагы мына ат жалында өскөн биздин ата бабалар деле айтышат го. Мындай тулпар деле эркиндикти жакшы көрөт экен да. Ээн талаада сызгысы келет, ооздугу жок, жүгөнү жок. Бирок ошол эле учурда тулпардын да өзүнүн саяпкери бар да. Ошол сыяктуу эле бул чыгармачылык өнөрдө да албетте устаттар болот. Биз эми асмандан түшкөн эмеспиз.
ошол эле биз университетте окуп жүргөндөгү сабак берген мугалим эже агайларыбыз, алардын ичинде чыгармачыл инсандар, ошо бүгүнкү күндөгү белгилүү жазуучулардын кээ бирөө, баары эмес, эми кээ бир өкүлдөр менен жолукканда алар да ошол жана сайыпкер тулпарды таптагандай, мүнүшкөр кушту таптагандай устаттар дагы өзүнүн насааттарын айтып отурат. Анан негизинен ушул ата бабалар менен биздин болочок урпактардын ортосундагы маданий, руханий мурастарды бир татыктуу эстафета катары өткөрүп берүүдө ошол бир алтын чынжыр үзүлбөсө деп ойлойм да. Анткени ошол улуу муундун дагы акыл насааттарын баягы куйма кулак катары өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө сиңире билишибиз керек. Алардын турмуштук тажрыйбаларын алышыбыз керек. Анткени кийинки муунга ошону өткөрүп бергенде, жоопкерчилик менен мамиле кылып өткөрүп берүүдө ошо кийинки муун баягы биз чалынган жерден чалынбаш керек, биз мүдүрүлгөн аңгектен алар мүдүрүлбөш керек. Ошолорго жол көрсөтүп беришибиз керек да. Бул негизи биздин адамдыктагы, жарандыктагы, инсандыктагы мындай вазифабыз да. Ошол себептен ошол көпүрөлөрдү улуу муундун, орто муундун, кичүү муундун ортосундагы ошол көпүрөлөр бузулбаса, биздин эл ошол руханий жактан дагы, материалдык жактан дагы өркүндөп өскөн, бүткүл адамзатка үлгү боло турган, эмнеге биздин кыргыздар бүткүл адамзат үчүн кызмат кылса жарашпайбы? Биз азыр өзүбүздүн мекенибизге кызмат кыла албай эле, ушул өзүбүздүн бир чакан мамлекетибизди көтөрө албай эле, бири-бирибизди кыжаалат кылып, бири-бирибизди азапка салган учурларыбыз көп болуп атпайбы? Чындыгында ошо адамзаттын бийиктигине жетиш керек. Ошол эле биз мактаган ошол гректердин же римдиктердин маданиятын, адабиятын мактап атабыз. Бирок ошол учурда өзүбүздүн дагы өлбөс өчпөс чыгармаларыбыз бар. Ошол эле Манас эпосубуз эмне деген чыгармачылыктын мухити. Өзгөчө мына ушул 7-8 муум менен ыр жазыш негизи поэзияда бул өтө оор болуп эсептелет экен да. Эми элестетиңиз, ошолордун баардыгы 32 чыгармачылык менен бизге жетип атат. Анан ошол бүгүнкү күндөгү жазгыч акындар дагы, төкмө акындар дагы ошо тынымсыз ошол Манас деген кыргыз рухунун, кыргыз турмушунун энциклопедиясы болуп эсептелген. Ошол биздин чыгармачылык мухитибизге ар дайым кайрылып турабыз. Ошондой бир чыгармачылык мурастарыбызды дагы ошол кийинки муунга жеткирип калсак деген бир мындай ичибизде санаа, өзүнчө бир ой пикир, ушундай бир кабатыр ойлор жашайт да. Негизги максат ошол. Учурдан пайдаланып сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге поэзия багытында эң сонун маек куруп бердиңиз. Өзүңүздүн да чыгармаларыңыздан, ырларыңыздан окуп бердиңиз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин суроолорубузга акын Борбордук Азия университетинен коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн өкүлү Чымырбаев Акылбек Кусейнович болду. Кийинки берүү аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.